Assalamu alaikum, kutmandu keç. Sizler menen men sizlerden sүйүктүү aktivистиңер Бекиев Эмил Маликович. Бүгүнкү темабыз туугандар. Темабыз аябай сонун темалар болмокчу. Эфирди бөлүшүп кетсек туугандар, аз адамдар кирсе анан эфирибизди баштайлы туугандар. Эфирди баштап туруп эфирибиз бүгүн өтө кызык болот туугандар. Аябай сонун болот эфирибиз. Аябай сонун болот, себеби бүгүн эфирибизде биринчи темабыз Жолдош УКМКнын төрагасы, Жолдош мырза деп коелу. Тил жуугуч ишкана ачып алганбы же иштейби ошол жерде мен түшүнбөйм да туугандар. Эми анан туугандар, бүгүн жакшы жаңылыктар болду. Өзүңүздөр билгендей, экинчи темабыз Тилекматтын үй камагына чыгарышы менен ошол тема болмокчу. Биз Тилекматты куттуктап, ошол жеңиши менен мен силер менен тилектешмин. Тилекмат молодец, ак ийилет, бирок сынбайт дейт. Ошондой нерсе бизде баягы адилет деген нерсе бар экен туугандар. Мына өзүңүздөр көргөндөй, элдин эл чыгып ушул Тилекматты үй камагына чыгарганга өтө көп аракеттерди кылып, үй камагына чыгарып алышты. Үчүнчү темабыз биздин баягы знахар деп коем мен бул кишини. Мен өзүңүздөр билесиздер, бул кишиге знахар деп Коргошун уунун автору катары ушул киши ушул үн катып, ушул кемпир абад боюнча, орто токой суу сактагычы боюнча, жерлерибиз боюнча үн катпаганды таң калыштуу да, мен билбейм. Бизде же кош бийликпи деп ойлоп калам. Действительно кош бийлик да болушу мүмкүн, себеби өзүңүздөр билгендей, азыр өзүм билем, өтөгүмү төргүлем деп УКМКнын төрагасы кечээ Куршап эли менен жолугуп туугандар. Ошол жерде биздин Азамат агабыз бар экен, мына жерде аты Акыл Айтбаевпы, Акыл ака экен. Молодец чыгып, мен ушундай адамды күтүп отурдум эле да, ушу ынтымак айылынан да ошого окшогон жигиттер чыгып туруп, мындай эркекче сүйлөгөн агалар чыкканда, ынтымак айылында ошол 50 гектардан 20 гектарга түшүрбөдү беле, ошол бир жолу 50 гектардын баардыгы эле берилбей калса керек эле деп ушу ойлоп атам да, менин өзүм жеке оюм туугандар. Себеби бул агабызды бүгүн Өзгөн районунун ровудусу повестка бериптир, саат 4-кө деген экен, бүгүн барыш керек экен. Ушул кишиге куугунтук болуп атканын мен сиздерге жарыялап, кеңири маалымат берип кетем туугандар. Себеби бул кишинин кылганын анча-мынча эркек кыла албайт. Мен молодец дедим, бул кишини мен эркектин эркеги экен дедим. Кечээ ушул киши чыккандан кийин бул киши айтып кетпеди. Баягы сөз айтылды да, эми баягы бизде көп кыргыз элине айтылып эле келген сөз да, чоң атаңан калган жерби дегенчи. Ошондой эле сөз айтылган, бирок бул лично мына УКМКнын төрагасынын чоң атасы жөнүндө айтылган эмес. Ал жерде бул общий эле кыргыз элине айтылып келген сөз айтылып келди туугандар. Бирок чындыгында УКМКнын төрагасынын кылган кыймылы аракети мага жаккан жок. Мен ушул УКМКнын төрагасына айтып кетем, тил жуулгуч болупсуз, же тил жуулгуч болуп иштейсизби, же ошондой УКМКда ошондой отдел барбы, же кандай, мен түшүнбөй калдым ушул сөзүнө. Ана манерасына, мына этика деп коет бизде. Бул киши эми жөнөкөй киши эмес да, туурабы? Мындай айтканда чоң ишкананын, УКМКнын төрагасы деп айтылып атат. Эми ушул киши эми өзүнүн баягы кылган кыймыл аракети баягы биздеги көчөдө жүргөн хулигандардын кылган нерсеси болуп атат да.
көчөдө жүргөн балдардын кылыгын кылып атат. Жашы деле бир 55 барып калыптыр бул кишинин, УКМКнын төрагасы. Эми ушу жолдош УКМКнын төрагасына кайрылып кетейин. Эми сиз убагында билесиз, өзүңүз билесиз, Атамбаевдин малында түрмөдө отуруп жүргөндө ошондо тил жулгучу экенсиз. Ошол малда эле Атамбаевдин тилин жулуп албай белеңиз. Сиз каякта элеңиз ошол малда. Мен ушул суроону Ташиевке суроону берем, мен ушул суроону УКМКнын төрагасына сизге мен кайрылып кетем. Тил жулгучу экенсиз, ушунчалык эле кыйын экенсиз. Баягы лөлүдөн батыр чыкса өз элине тил жулгуч болуп чыгат дегендей болуп чыгып калып эле элди коркутуп кекетпей эле мындай жерге түшсөңүз асманда жүрбөйчү. Тез эле ала талам деген бар, тез эле түшүрүп коет. Кече эле 7 айда мурун ким элеңиз? Азыр ким болуп калдыңыз? Эми сизден корко турган элби? Эл коркпойт сизден. Коркутай койбойт. Сизден корксо анау 120 депутат коркот. Себеби байлыктары, бийликтери, бизнестери бар. Ошолор коркот. Бизге окшогон жөнөкөй жарандар, карапайым эли коркпойт сизге окшогондордон. Тил эмес, башка жерди жулуп алсаңыз деле, башка жерден тил чыгып айта берет. Мында ачык эле айтыш керек да ал нерсеничи. Эфирди бөлүшсөк туугандар. Эми өзүңүздөр билгендей туугандар, бул азыркы кылган кыймылдары, УКМКнын төрагасынын кылган кыймылдары, бул мыйзамсыз. Өзүңүздөр билесиздер, мен бул бийликти тааныган эмесмин. Как жаран катары, Кыргыз элинин жараны, Кыргызстан Республикасынын жаран катары бул бийликти тааныган эмесмин. Мен бул нерсенин туңгуйукка киргендигин 7 ай мурун айткам туугандар. 7 ай мурун айтып чыкканмын. Туугандар, биз алданбайлы. Бул азыркы келип аткан афер бийлиги, аферисттердин бийлиги, мошенниктердин бийлиги. Ишенгенге болбойт. Себеби мен башында айткам, ошол эле УКМКнын төрагасы 1,5 жыл Атамбаев малында ак үйдү басып алам деп кашанын дарбазасын секирип, шымдарын жыртып, ушул жолдош УКМКнын төрагасы азыркы мыйзамсыз президент Коргошунуу Знакер. Анан азыркы спикер отурат, мыйзамсыздар. Ушулар 1,5 жылдан соттолгон туугандар. Биз арканы кичине арканы бир 5 жылдык, 6 жылдык, 10 жылдык арканы карап коелу туугандар. Анан баягы бизде эмне деп коет? Карганы шумкар деп, качырды тулпар деп, анан мен кече өзүмчө бир нерсе таптым эле, кылмышкерди президенти деп дегендей. Бул туура эмес да. Мына өзүңүздөр биз ушул нерсеге кыргыз эли кайдыгер карап жүрүп, өзүбүз күнөөлүүбүз туугандар, өзүбүз кайдыгер карап жүрүп. Ошондой азыркы акыбалга алып келген мына кадр саясатын карап көрсөңүздөр деле болот туугандар. Өзүңүздөр билгенсиңер. Силер ушул адамды, мына Знахерди, Коргошунуу деп коелу, вакцина ойлоп тапкан, дүйнөгө уятылган адам жөнүндө айтайын туугандар. Ошол адам лидер эмес туугандар. Бул адам кылмышкер. 2 жолу соттолгон адам. Мен ушу элге жеткизе албайм да туугандар. Шуну чечип албайлы. Мына мен сиздерге айткам, 8 ай, 7 ай мурун айтып келгенмин. Ушул адам, Знахер, Коргошунун ойлоп тапкан, дүйнөгө жүзүн уят кылган адам президенттикке апарып койдуңар. Бир 700-800 миң адам колдоптур, ошону ашып кетсе. Калганы баягы фальсификация болуп, ошо 700-800ге жеткизип тургандар. Ошо адамды алып келип алып, тулпар кылып койдуңар. Эми качырды тулпар кылдыңар да мында ачык эле айтыш керек. Эми эмне кылышын өзү билбейт туугандар. Фигура, бул жөн эле фигура болуп калды. Бунун деңгели президенттик эмес эле. Бунун деңгели жок дегенде айыл өкмөттүн деңгели болсо керек бул кишининчи. Эми бул жамандаш эмес, мен саясатын жамандай өз пикирими айтып атам туугандар. Себеби бул киши жерге таңда иштетип жүргөн, билесиңер, өзүңөрдү мына көмүр жерде иштетип жүргөн. Ошол жерди убит этип бир жол жок кылып анан кеткен. Ошол жерде иштеген жигиттерден, ошол жерде жумушчулардан сурасаңыздар, азыркы мыйзамсыз Коргошунууну таап чыккан вакцина кылып, ошол адам жөнүндө айтып берет. Ачык кеп сөздөрүн айтып берет. Ким экен бул? Каерден келди? Кандай адам? Ошол адамды алып келип алып туруп президент кылып мыйзамсыз отургуздуңуздар. Мыйзамсыз түрмөдөн алып чыктыңыздар. Эми элдин мында орустар айтканда последствия, ошонун последствиясы, орустар айтканда последствиясын эми көрүп атабыз. Үзүрүн эми көрүп атабыз. Себеби үзүрүм эмне болуп атат? Бул киши келгенден бери, мыйзамсыз отургандан бери 7 ай өттү туугандар. Президентте ант бергенине 100 күндүк болду туугандар. 100 күндөн ашты туугандар.
Баягы кече Калмаматовдун эфирин көрүп, мен Калмаматовду молодец экен дедим. Баягы алкаштарга окшоп, үйүнөн алып чыгып, буюмдан сатат деди, карыздан кутулуп. Кутта эле ошондой болду да туугандар. Кутта эле ошондой болуп атат. Себеби не себептен? Мына өзүңүздөр көрүп атат. Кытайдан карызыбыз бар туугандар. Кытайдан карызыбыз бар, 2 миллиардка жетпеген карызыбыз бар. Ушуну карызды берем деп, азыр 7 тонну Кытайларга берет туугандар. Жакын арада Кытайга барып келгенден кийин ошол жерди берет. Мына Өзбекстан мамлекети менен барып келди, бир допуну кийди, чапанды кийди, ашты жеди, келди, кемпирабад менен Орто Токой суу сактагычыбыз туугандар. Керек болсо гесибизди биргеликте 2 миллиард кошот, ошол гести курабыз деп, ошо келишимге дагы кол кое элек. Эми ошондой сөздөр болгон экен, бирок биз баштайбыз, 3 жылда бүтүрөбүз деп өзү айткан сөзү бар туугандар. Бул кишинин айта турган нерсем туугандар. Бул киши азыр ушундай состояние турат, же бияка эмес, же элге айткан сөзүн аткара албай атат, же башкаларга берген сөздөрүн, обещание орустар айтканда аткара албай атат, орто жолдо туңгуюкка түшүп туугандар. Ачык эле айтам. Бунун азыр мен бул кишини көрүп туруп, жөнөкөй эле фигура, себеби 5-октябрда болгон окуядан кийин бийлик баягы эл чыгып туруп түрмөдөн мыйзам салып келип буну отургузуп койбоду туугандар. Элдин жеңишин кайта ошол эле Жээнбековдор урдап алды туугандар. Кайта элечи. Ошол эле Жээнбековдор, Асылбек, ошол эле Соронбай урдап алып, мына түрмөдөн мыйзам чыккан Садыр Абаңарды президент кылып, премьер-министр кылып колдоп беришти. Өздөрү элечи. Элди алаксыз түшүн. Биз мындай айтканда алдандык туугандар. Ачык эле айтыш керек. Действительно алдандык. Мына алдана турган элекемиз, алданганды жакшы көргөн элекемиз алданып калды туугандар. Сөздү кыскартып туугандар, мен баягы тил жуугуч боюнча айтайын. Мына УКМКнын төрагасы. Тил жуугуч болсоңуз, мен ошо тилиңизди жуулай турган адамдар, сиз тил жуулам деп атасыз, ошо боюнча ишкана ачыңыз дагы, тил жуулгуч ишкана ачып коюңуз. Ошо баягы ким ашыкча сүйлөп, абириңизге шек келтирип, чоң аталарыңыз деп атасыз, чоң атаңыз асылды деген сөз атасыз эми, ошондойлорду сүйлөгөндөрдү ошондой тил жуугуч ишканаңызга жеткизип койсоңуз, тилдерин жуулуп, ошондой бизнес ачсаңыз болот экен туугандар. Эми сизден биз карапайым эл корко турган азыркы мурдагы заман эмес. Азыр мына УКМКнын төрагасына айтып кетейин. Эч ким коркпойт азыр. Бир адам кыргыз эли акылдуу болуп калды, азыр бир Кудайдан коркот. Сиз бүгүн барсыз, эртең жоксуз. Бул бийлик да бүгүн бар, эртең жок тууганда. Анан өзүңүздүн баягы кепшиңизге өзүңүз эле түшүп каласыз. Баягы алтын балыктагы кампер өзүнүн кепшигине чөтүп калып, ошондой эле болуп эле сиз деле ордуңузга түшүп каласыз. Азыр убактылуу жыргап атасыз. Убактылуу колуңузда бийлик бар. Убактылуу сиз ташиев болуп атасыз. Убактылуу. Ушул нерсе эртең мен сизге айтып коеюн, ашып кетсе, Кудай Алла Таалам көрүп турат. Мен ачык эле айтайын. Алла Таалам берет, алып коет. Бүгүн берсе, эртең жок тууганым. Ошон үчүн УКМКнын төрагасы асмандан сүйлөбөй жерге түшсөңүз, мен кечегинде эле сизге айттым эле, 7-кабатта иштесеңиз деле, 8-асмандын 7-8 кабатында иштесеңиз деле ошол эле ташийсиз. Себеби сизди мен саясат катары тааныган эмесмин. Саясатчы катары тааныбайм да. Себеби сизде өз пикириңиз, өз позицияңыз болгон эмес. Мен ошону эле айтып кетейин. Бир карасаңыз Бабановго, бир карасаңыз ошол эле Соронбай Жээнбековго колтугуна кирип кеттиңиз, туурабы? Ошондой адамдар бул биздеги саясатта андай деп коет. Мында орустар айтканда, өз пикири жок адамдарды, позициясы жок адамдарды бизде өзүңүздөр билесиздер эмне деп коет. Ал сөздү сүйлөп эле коеюн. Бирок мына биздин кыргыз элибиздин кайдыгер карабаган жарандары, мына бизге мага окшогон башкалар, сыртта жүргөн, убактылуу иштеп жүргөн кыргыз жарандары сиздин кыймылыңызга, сиздин кыймыл аракетиңизге ушул Айтбаев Акыл акеге болгон кугунтугуңуз боюнча туугандар. Мына мен сиздерге көрсөтүп кетейин ошол боюнча туугандар. Азыр мына туугандар, мына повестка экен туугандар. Мына көрдүңүз, өзүңүздөр көрүп атасаңыз, бүгүн Өзгөн районуна чакырып туруп повестка кылып мына кишини, Акыл акени
Мына өзүңүздөргө. Бул кишини өзүңүздөр жакшы тааныгансыздар. Кече Куршап районуна келгенде Ташиевке чыгып, өз пикирин айтып, анан ушул боюнча тилиң жулуп алам дегендердин ушул сөз ушул кишинин артынан чыккан. Себеби бул киши айтпадыбы? Сизди биз сыйлап келгенбиз, сизди урматтап келгенбиз, сизди колдоп келгенбиз. Будан кийин сизди биз урматтабайбыз, сыйлабайбыз, сизди колдобойбуз дегенден ушул кишинин сөзүн башкага буруп, бул УКМКнын төрагасы ошентип тилиңерди жулуп алам деген эр азаматтардын бири экен да, ошол баягы УКМКнын төрагасычы. Эми тил жулай турган азыр андай заман эмес. Алла таалам күч кубат берсе, Алла таалам өзү билет кимдин тилин жулуп алганды. Бирок мен сиздерге айтып кетейин туугандар, коркпоңуздар. Мына өзүңүздөр көргөндөй ишенбеңиздер туугандар. Бул айтып коет, кече Куршапка барган сөзүндө мен ишенген жокмун бул кишигечи. Себеби могу кишилерге мен 7 ай мурун ишенген эмесмин, ишенбейт элем, азыр деле ошол. Бул протоколдо көрсөтсүн бизге. Мына протоколду көрсөтүп, мына Куршап суу сактагыч алынды деп туруп бизге көрсөтсүн протокол. Ошондо гана ишенебиз. Эми элибиз азыр жакшы акылдуу болуп калды окшойт. Баардык факты менен иш кылыш керек, аргумент менен иш кылыш керек. Туурабы туугандар? Ошон үчүн кыргыз үйдү тиккен, ошол Кемпирабад суу сактагыч уюмуна мен кайрылып кетем. Биз убактылуу иштеп жүргөн, сыртта убактылуу иштеп жүргөн жарандар сиздер менен, Кудай кааласачы, сиздер менен болобуз до конца. Мына өздөрү айтканча до конца сиздер менен турабыз. Эми бул кечеги сүйлөгөн сөзүндө мага бир сөзү жакпады. Мейли Кемпирабадты калтырабыз, анан башка жер маселеси боюнча иш кыла берели, ошол эле Орто Тукой суу сактагычы боюнча айтты туугандар. Анан башка жер боюнча айтты туугандар. Ошол боюнча мен айтып кетем. Кыргызстандын 1 метр жери берилбеш керек туугандар. Азыркы мыйзамсыз бийлик, аферлордун бийлиги турганда бул жер маселеси боюнча токтотушубуз керек. Ошол эле ГЭС боюнча, куруу боюнча бул нерселер токтолуп туруш керек. Качан гана акылдуу, өз кыймылына өзү характеристика бере турган, жооп бере турган эр азаматтар келгенден кийин ошондо ушул жер маселеси боюнча көтөрсө биз каршы эмеспиз. Биз каршыбыз себеби азыркы 120 депутаттын мыйзамсыздыгы. Себеби булар ратификация кыла албайт. Буларда укук деген жок. Булардын укугу уже 28-октябрдан бери мыйзамсыз туугандар. Ошон үчүн айтып атам. Эфирди бөлүшүп кетебиз туугандар. Мен эми дейин туугандар. Мынау Өзгөн районунун роодусу начальниги. Мен сизге айтып кетейин. Сиздин ким экениңизди биз билебиз. Ошол эле УКМКнын төрагасынын үкөлө жендери, үкөлөр болуп кетет окшойт. Примерно ошону айтып кетейин. Ушул Айтбаев Акылбек мырзага бир нерсе кугунтук боло турган болсо, кыргыз эли карап турбайт туугандар. Мен ошол Акылбек айтып кетти. Акылбек бүгүн роодуга барып келген жыйынтыкты бүгүн айтсаңыздар, биз элге көтөрүп ушул маселени коебуз. Себеби буга окшогон жигит эр азаматтарда Акылбекке окшогон эр азаматтарды кыргыз эли коргоп алат. УКМК коргобосо, милиция коргобосо, кыргыз эли коргоп алат. Кыргыз мамлекети колдоп албаса, азыр мыйзамсыз бийлик колдоп албаса, биз коргоп алабыз. Туугандар, эфирди көп кылбайм туугандар, аз эле кылам. Саатында аз эле кылам туугандар. Бирок рахмат ушу эфирге кирип, өз лайктарыңарды басып кеткениңерге рахмат туугандар. Эми эмне дейм? Мына туугандар, бүгүн бар, эртең жок. 1 мүнөттөн кийин адам баласы эмне болгонун эч ким билбейт. Ошон үчүн туугандар, асманга учпай жерге түшөлү туугандар. Ким болболу? УКМКнын төрагасы болобу, мыйзамсыз президент болобу, жөнөкөй жаран болобу, жерге түшүп сүйлөйлү туугандар. Себеби эртең эмне болуп кеткенин эч ким билбейт, эч ким кепилдик бере албайт. Ошон үчүн мен сиздерге кайрылып кетем. Ошого окшогон кугунтук болгон жарандарды биз өз убактысында айтып, сөз эркиндиги деген нерсени эч ким
жогото элек туугандар. Ошон үчүн азыркы сын пикир айтылып аткан мыйзамсыз аферлордун бийлигине болсо, бул таттыктуу эле сын пикир туугандар. Ошон үчүн капа болбойсуздар. Эфирди аяктап атып, элге кайрылып кетип, мен сиздерге өтө бизде кайдыгер карабаган жигиттер бар экен. Малаксы сиздерге 5 ба. Биз бүгүн ошол боюнча козгоп, мына мигранттар куда каласа ушул повестка дняны коебуз, убактылуу иштеп жүргөн мигрант ушу убактылуу иштеп жүргөн сыртта. Себеби куугунтук алып атканы бул туугандар мыйзамсыз. Себеби сөз эркиндиги деген болуш керек туугандар. Убагында өзүңүздөр билесиздер. Ушул эр азаматтар каша ак үйдүн кашасын аттап деп сөз эркиндигинен өздөрү да колдонуп келген. Ошого мен да сөз эркиндиги бар, кыргыз элим. Сиздер да коркпоңуздар. Корксаңар бир Кудайдан коркуңар. Тил жулан десе ал жөн эле сөз туугандар. Тил жула турган адам ал эр азаматтар бар болгула. Себеби тил жула турган адамдар болсо ошондой. Бул дүйнөдө да, наркы дүйнөдө дагы өз жообун алат тургандар болот ошондой. Өз жообун алат туугандар. Себеби бирөөнү эр ойлосоң, бирөөнү шер ойло дейт. Өзүң эр ойлосоң, бирөөнү шер ойло деген макал бар. Ошон үчүн эфирди бөлүшүп кетебиз да, саламатта калыңыздар. Мен дагы эфирге керем. Кемпирабад суу сакташ уюмдарына сиздерге күч кубат берсин. Аягына чейин туруңуздар. Мен сиздер менен Бекиев Эмил Маликович.